Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Капырма Даминов агайыбыздын ой өрүшү Кругозор китебинин номер 37-сабагыбызды өтөбүз. Өтүлчү тема артыкчылыктуу мектептер. Сабакты даярдаган Айнура Кабелова, Жалал Абад облусу. Артыкчылыктуу мектептер. Биринчи, байыркы мектептер. Биздин заманга чейинки 6-кылымда Конфуций атайын мектеп күтпөгөн. Сабак талаа, суу бойлорунда өтүп, көчүп жүргөн. Биздин заманга чейинки 380-жылы Афинада Платон Академия деген мектеп түзгөн. Ал бакта окуткан. Мифтик каарман академдин аты менен аталган. 9-кылымда Багдад академиясы, 11-кылымда Маамун академиясы, 15-кылымда Самарканд академиясы уюшулган. 14-кылымда Анкордо, азыркы Камбоджада Рухий академия иштеген. Экинчи, азыркы мектептер. АКШда купуя институттар Аризона штатында жайгашкан. Ереванда таштуу үйрөнүүчү институт, ошондой эле байыркы кол жазмалар институту Матинадаран бар. Италиянын Сирена шаарында Вивальди институту скрипкада ойногондун техникасын изилдейт. Индиянын Ченнай шаарында Бхарата Натаян мектеби классикалык бийлерди, храм скульптуралык салтын үйрөтүү борбору болот. Венецияда реставраторлордун эл аралык мектеби, Гонконгдо Винчун кунг-фу эл аралык мектеби бар. Норильск университети түбөлүк тоңду изилдейт. Ватиканда Анис Мунди Рухий академиясы бар. Мозамбикте Малярия эл аралык борбору бар. Үчүнчү, жогорку окуу жайлардын рейтинги. Дүйнөнүн ар кайсы бөлүгүнөн күчтүү студенттерди тандап алган, илимий иштерге жогору талап койгон, мугалимдеринин арасында күчтүү атаандаштыгы бар жогорку окуу жайлардын рейтингине кирген. 2012-жылы Гарвард, Массачусетс, Кембридж, Москва университеттери болгон. Бир Гарвард университетинде өзү илимге $23 миллиард сарптайт. Бүткүл Россия 3 миллиард сарптайт. Бир эле Массачусетс университетинде Нобелдик сыйлыктын 63 лауреаты иштейт. Гарвардда 44, Кембриджде 82 нобелист бар. Оксфордда студенттеринен аспиранттары көптүк кылат. Ар бир студентке адис бекитилет. Төртүнчү, менчик мектептер. Бай мамлекеттер да салыкчынын эсебинен уникалдуу мектептерди түзө алышпайт. Ошого менчик мектептер түзүлөт. АКШда Филлипс академиясы, Ыйык, Марк, Андовер, Мидлекс мектептери бар. Окуу акысы жылына $16-18 миң. Окуучулардын 18% жакыр үй бүлөлөрдөн. Акысын кайрымдуулук фонддору же мектеп төлөйт. Бешинчи, Кыргызстандагы мектептер. Эң шыктуу балдар Алтын түйүн инженердик академиясында билим алышат. Жогорку окуу жайларында биринчи жолу математиканы англис тилинде жеткирген мугалим Эльмира Мусралиева. Эң кымбат университет Кыргыз агрардык университети. Жылына $1.800 төлөшөт. Эң арзаны Ош облусунда 3 миң сом. Билим берүүнүн экономикасы чыгымдуу, бирок максаттуу эмес. Бүтүрүүчүлөр эмгек рыногунда атаандаша албайт. Нормалдуу эмгек акысына кепилдик жок.